Коммуникация факультетинин коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмү 2000-жылы түзүлүп, ошол эле жылы билим берүү ишмердүүлүгүн баштаган. Бул бөлүм Кыргызстанда коомчулук менен байланыш жана реклама жаатында билим берген алгачкы мекеме болуп саналат. Ошондуктан өлкөдө коомчулук менен байланыш жана реклама жаатында билим берүүнү таанытууда, өнүктүрүүдө жана аны иш жүзүнө ашырууда теориялык жана практикалык жактан алдыда келүүдө. Коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүнүн негизги миссиясы жалпы коммуникация жөндөмүнө ээ болгон, чет тилди өздөштүрүү талантын өркүндөткөн, жаңы коммуникация технологияларын колдоно билген, өзгөрүүлөргө жана жаңыланууларга ачык, жаратман, командада иштей алган жоопкерчиликтүү адистерди даярдоо. Коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмү Кыргыз-Түрк Манас университетинин концепциясына параллель болуп, коомчулук менен байланыш жана реклама тармагында билим берүүдө таанымал, тандалган жана артыкчылыктуу марка болууну максат кылууда. Коомчулук менен байланыш жана реклама бүгүнкү күндө мааниси күн өткөн сайын өскөн сектор. Коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүбүз аркылуу бул секторго квалификациялуу адистерди даярдоо максатталат. Программада орун алган теориялык жана практикалык сабактар студенттерди өз тармагында компетенттүү, коммуникациялык жөндөмү жогору, интеллектуалдуу, башкаруу процессин жакшы билген, тез чечим кабыл алууга жөндөмдүү адистерди секторго даярдоодо. Сабактар өзүнүн кесибин мыкты билген академиялык адистер тарабынан берилет. Билим берүүдө толук ставкада жана саатына акы төлөнүүчү окутуучулар кызмат көрсөтүшүүдө. Бөлүмдүн профессордук окутуучулук курамы студенттердин адистикти мыкты үйрөнүүлөрү үчүн зарыл болгон бардык билимди жана тажрыйбаны студент менен интерактивдүү түрдө өткөрүп берүүдө. Коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүндө студенттердин изилдөө иштерин ишке ашыруусу үчүн ар кандай заманбап техникалык мүмкүнчүлүктөр бар. Биринчиден, студенттер бөлүмдөгү реклама изилдөө жана ишке ашыруу устаканасы графикалык лабораторияда, пиар-клубда жана анимация лабораториясында иштей алышат. Ошол эле убакта коммуникация факультетинде орун алган монтаждоо бөлмөсү, фотостудия, гезит даярдоо бөлмөсүндө дагы иштей алышат. Студенттер бул жерлерде теориялык билимин иш жүзүнө ашырууга мүмкүнчүлүк алышат. Пиар-клуб сыяктуу активдүү жана шыктанган студенттерден түзүлгөн топтор менен студенттер факультетте жана университетте уюштурулган иш-чараларга активдүү катышышат. Аталган топтор үчүн атайын уюштурулган семинарларда студенттер ошол тармактын адистери менен жолугушат. Билим берүү иштеринен башка коммуникация факультетинде студенттерге арналган көптөгөн иш-чаралар уюштурулат. Даярдоо курсунда окугандар үчүн багыт берүү, ориентация программасы, Кыргызстандан сырт өлкөлөрдөн келген студенттер үчүн чет өлкөлүк студенттердин жыйналышы сыяктуу иш-чаралар студенттердин окуу жайдын бир бөлүгү экендигин туюнтат. Коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүндө бардыгы болуп, даярдоо курсунда окугандар менен бирге 175 студент билим алууда. Студенттер Кыргызстан, Түркия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандан келүүдө. 2004-жылы алгачкы бүтүрүүчүлөрүн уядан учуруп баштаган коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүн 2018-жылдан бери бардыгы болуп 389 студент бүтүргөн. Биздин бүтүрүүчүлөр Кыргызстан, Түркия жана башка өлкөлөрдө өз адистиги боюнча эмгектенишүүдө. Коомчулук менен байланыш жана реклама бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик жана жеке уюм мекемелердин коомчулук менен байланыш, реклама, маркетинг, сатуу, адам ресурстары бөлүмдөрүндө, коомчулук менен байланыш жана реклама агентстволорунда, уюштуруу компанияларында, гезит, журнал, телевидение сыяктуу жалпыга маалымдоо каражаттарында коомчулук менен байланыш адиси, коомчулук менен байланыш боюнча эксперт, кардарларды тейлөө өкүлү сыяктуу ар түрдүү кызматтарда иштеп келишет.